Қазақстанда январ окуяларынан кийин козголгон 819 кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат. Өлкөнүн башкы прокуратурасынын биринчи кызматынын жетекчисинин орун басары Элдос Келимжанов билдиргендей, 45 иш террордук актылар боюнча тергелип жатса, 36 иш массалык башаламандык, 15 адам өлтүрүү боюнча тергелүүдө. Мындан тышкары каракчылык, уурулук, курал жарактарды уурдоо жана мамлекеттик кызматкерлерге зордук зомбулук көрсөтүү боюнча да кылмыш иштери ачылган. Өлкө бийлиги буга чейин эл аралык террористтик топтордун кол салуулары боюнча билдирген. Прокуратуранын маалыматына караганда кылмыш иштерине шектелип, жалпысынан 970 киши кармалган. Алардын көпчүлүгү 464 терроризм жана массалык башаламандык беренелери боюнча 220дан ашууну уурулук, 60-ы куралды мыйзамсыз алып жүрүү жана сактоо, 40ка жакыны курал уурдоо, 25-и бейбаштык, калганы талап тоноо фактысына байланыштуу кармалган. Келимжанов бул сандар акыркы көрсөткүч эмес экенин, бир кылмыш иши боюнча бир нече киши кармалышы ыктымалдыгын кошумчалады. Соттор камактагы 29 адамга карата абакта калтыруу баш коргоо чарасын тандоодон баш тартты. Тергөө абактарын текшерүүдөн кийин камакка негиз жок болгондуктан 96 адам убактылуу кармоочу жайларынан чыгарылган. 22 январда башкы прокуратура тергөө абагына киргизилгендердин арасында денесинен жаракат алган 73 адам табылганын кабарлады. Алардын ичинен 3өөнүн бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Азыр алар камакта эмес, деди Келимжанов.